Sözүбүзгө жакшы сөз менен, бири-бирибизге жакшы маана менен, жакшы тилек менен. Бир катар окуу жайлардын өкүлдөрү чет тилдерин өздөштүрүү, тил илимдерине байланыштуу маселелерди талкуулашты. Көпчүлүктүн пикиринде эмгек рыногу үчүн зарыл болгон тилдерди үйрөнүүгө тиешелүү шарттары жетиштүү. Мектептен жакшы деңгээлде бүтүп чыгып атышат. Университеттин деңгээлинде андан тышкары курстарды да окушат да. Ал эми башка чет тилин бул уже как иностранный язык катары тандап алышат. Ал эми 2 жылдын ичинде базовый курсту бүтүп, өздөрү каалаган мамлекетке барып, обмен деп коет программами, ар кандай грантовый программалар болот. Гранттардын негизинде университетский грант, ректорский грант, правительственный грант мынакей. Же болбосо окуу жайлардын өз ара договорлору болот да, бири-бири менен өз ара түзүлгөн. Мына ошонун негизинде студенттер кете алышат. Бүгүнкү өтө турган иш-чарабыз ушу 4 тилде. Түрк тилинде, англис тилинде, Кытай тилинде, орус тилинде. Себеби деген студенттер канчалык бири-бири менен башка вуздарда дагы окуган студенттер менен чогуу иностранецтер менен байланышып турса, байланыш жакшыраак болсо, алардын билим деңгээли да күчтүү болот. Соңку жылдары көп тил билүү ийгилик алып келерин көрсөтүүдө. Мындан улам аны өздөштүрүүгө дилгир жаштар улам көбөйүп жатат. Ошол эле учурда окутуу усулдарын жакшыртуу зарыл деген пикирлер бар. Үйрөнөм деген киши кайдан болсо үйрөнөт экен. Мына кече Ысык көлдөн, Темировка айылынан, Григорьевка айылынан, анан Кашат деген айылдан, Кожаярдан бир топ кичинекей балдар келди, 5-класстан 9-класска чейин бардыгы жакшы билишет экен. Эмне себептен дегенде бир Айым бүбү деген эле жаш кыз ушу үйүндө үйрөтөт экен. Ойноп, күлүп, интерактивдүү метод менен үйрөнүп алып атыптыр да. Балдарда ыкылас бар, зейин таза. Болгон үйрөтөм деген эле жаштар чыга турган болсо, бирок дебе күч менен же болбосо бир адамдар тажаткан методика эмес, азыр методологияны да абдан жакшы деңгээлге көтөрүш керек болуп атат да. Көп тил билүү келечектин кепилдиги, бирок адистер эне тилди да унутпоого чакырып келишет. Кыргыз тилин мыкты өздөштүрүү татаал эмес экенин Англиядан келген Самуэлдин мисалында айтса болот. Ал кыргызча тез үйрөнүп, ал тургай маданиятты да таанып билди. Атайын кыргыз тили маданиятын изилдеп жатам. Өзүм англиялык болсом дагы, башка өлкөлөрдүн тилин, маданиятын сөзсүз түрдө сыйлап жана өздүрүп алышыбыз керек. Мен Кыргызстанда окуп жатканда кыргыз тили сөзсүз түрдө үйрөнүшүм керек. Анан кыргыздарга деле үлгү болуш керек. Кээ бир кыргыздар бар, кыргызча сүйлөй албаган. Мадани жана илмий иштерди жүргүзүп, ана дастандарды, манасты англис тилине которгум келет. Тил илимдеринин маселелерине көп түрдүү маданиятка арналган конференция Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин 90 жылдыгына карата уюштурулду. Калуугул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.